ГОНК деген эмне экенин түшүндүрүп кетсем, жана ГОНКнын сизге кандай пайдасы же зыяны тийип калат, ошол жөнүндө түшүндүрүп кетсем. Алгач мен ГОНК эмне экенин түшүндүрүп кетем, андан кийин эмне максатта киргизилген, эмне максатта компания бул талапты коюп атат, ошону түшүндүрүп кетем жана бул маселени кантип чечсеңиздер болот айтып кетем. Демек, ГОНК деген ГОНК деген 4 тамгадан түзүлгөн. Бул групповой объем нового консультанта. Кыргызча түшүндүрүп айтканда, сиздин жаңы каттаган консультанттарыңыз же адамдарыңыздын жалпы жасаган соодасы дегенди түшүндүрөт. Групповой деген жалпы. Бул мындай, талап мындай. Демек, 6 ай ичи сиз директор болгон моменттен баштап, ИП ачкан моменттен баштап, сизге компания 6 ай ичи жок дегенде минимум 5 адам өзүңдүн жеке өзүңдүн командаңа, бирөөнүн астына эмес, өзүңө 5 адам каттап кой деп атат. Ал 5 адам же болбосо алар каттаган 5 адамдын адамдары баарынын соодасын биригип 6 ай ичи 500 балл соода болсун деп атат. Ар каталогто эмес, ай сайын эмес, 6 ай ичи жалпы кошуп келгенде, башка мурунку командаларыңызды кошпогондо, жаңы каттаган 6 ай ичи сиз каттаган 5 адамыңыз, же болбосо 6 адам, айырмасы жок, минимум 5 болуш керек. Ошол 5 адамыңыздын өздөрү же болбосо алардын адамдары баары биригип 500 балл болсун. Накопительно, топ-топ келип кошкондо 500 балл болсун деген талапты коюп атат. Эгерде ал шартты аткарбай калчу болсоңуз, компания сизге банк счетуңузга акча которбой калат. Анын ордуна товар түрүндө берип калат. Ошол жаман абалга келип калбаш үчүн биз дайым айтабыз, ГОНКңызды текшерип жана ошол жаман абалга түшүп калбаш үчүн биз сизге ГОНКңызды текшерип жана ошол балдарды, оборотторду жасап туруңуздар деп кеңеш кылабыз. Бул нерсени компания эмне себептен киргизди, эмнеге мындай оор талап коюп атат деп ойлошуңуз мүмкүн. Мен да башында жакшы түшүнбөй калганда мен оор талап экен деп ойлогом. Мен эми сатуучуларды издеп жүрүшүм керекпи деп ойлогом, башында ошочулагам. Көрсө мен ай сайын, каталог сайын 500 балл жасаш керек экен деп түшүнгөн экен. Көрсө ай сайын эмес экен, 6 ай ичи 5 адам жана 6 ай ичи ошол адамдарыңыз менен биргеликте, ошолордун командасы менен биргеликте 500 балл жасашыңыз керек. Муну эмне максатта киргизди? Компания азыркы учурда 23 жыл иштегендиктен, мына 2021 жылы уже 24 жыл кетип атат. 24 жыл иштеп койгондуктан компанияда 10 жыл, 15 жылдан бери, 5 жылдан ашык иштеп аткан лидерлер бар. Алардын командалары туруктуу болуп калгандагы, алар эгерде алардын көпчүлүгү азыркы учурда мурункудай иштебесе да акча түшүп турат. Ошолор мурункудай иштебесе да акча түшүп тура бергендиктен компания өзүнүн лидерлерине, илгертен иштеген лидерлер өздөрүнүн лидерлерине жаман үлгү көрсөтпөсүн. Эгерде алар иштебей пайда көргөнүн көрө берсе, адамдар астындагылар мынтип ойлойт, эмне деп ойлойт? Биз иштеп берип атабыз, булар жөн эле үйдө отуруп алып же жатып алып акча көрүп атышат, биз иштеп атабыз деген жаман үлгү көрсөтпөсүн деген максатта киргизген. Биринчиден, жөн гана жатып албасын, кичине болсо дагы минимум ишти жасап турсун деген талапты коюп атат. Минимум бул өтө чоң жумуш эмес. Мен ойлойм, сиз ИП ачкан болсоңуз, сиз уже чоң лидерсиз, командаңыз көп эле, 5 адам каттап коюу 6 ай ичи бул эмне деген гана жумуш эмес. Бул деген бир айда же бир каталогто бирден адам каттап койсоңуз, 6 ай ичи бул деген 9 каталог. 9 каталог ичи сиз 5 адам каттап коюш, менимче бул кыйын жумуш эмес. Ошол нерсени минимум жасап кой деп атат, өзүнүн командаңа үлгү бол деп атат. Чыныгы лидер бул ким? Чыныгы лидер бул өзүнүн командасына үлгү боло ала турган адам, бул чыныгы лидер. Сизде ошол чыныгы лидер бол, өзүңдүн командаңдагы адамдарга үлгү болуп көрсөтүп коюп. Мына мен жаңы адамдарды каттап атам, жолуучуларды анча аз да болсо өткөрүп атам деген көрүнүштү көрсөтүп атат да. Такыр эле отуруп албасын, такыр эле отуруп алса эмне болот? Такыр эле отуруп алса, жаңы келген лидерлер, алардын лидерлери сизди көрүп, булар иштебейт экен деп, сиз эгерде өзүңүз кичине кыймыл аракет жасап турбасаңыз, өзгөчө көп жылдан бери иштеген командалар уктап калат да, кыймылдабай калат. Ошол абалга түшүп калбасын, анан ошондой эле түшүп кетпесин деген нерсе. Ошол максатта коюп атат. Бул ГОНКнын сизге кандай пайдасы тиеши мүмкүн? Биринчиден, сиз ошол ГОНКны аткарам деп атып, дагы жаңы лидерлерди табасыз. Жок дегенде түшүп кетпесеңиз дагы ордуңузда туруп турасыз. Ал эми эч адам каттабай койчу болсоңуз, сиз түшүп кетишиңиз мүмкүн. Жок дегенде мурунку абалда турган болосуз. Ал эми ГОНКны чын элегиңиз менен аткарчу болсоңуз, албетте сиз ошол нерсени жасайм деп атып, шылтоо менен сиз бир аз болсо дагы өсүп турасыз мурунку обороттон. Бул албетте сиздин кирешеңиздин чоңоюшуна алып келет жана өзүңүздүн командаңыздарга сиз үлгү болгондуктан, ал командаңыздагы адамдар сизди көрүп, алар дагы батыраак өсөт. Бул деген өзүбүздү гана ойлобостон, команданы дагы ойлоп коелу деген нерсе болот. Эми ГОНКны сиз кантип жасасаңыз болот? Бул боюнча сиздер команда куруу, группа түзүү деген сабактардын көбүн билесиздер, аны кантип жасасаңыз болот, өзүңүз билесиз. Албетте улам жаңы ветка коюп туруш керек болот. Ошол бешөө иштебесе дагы, бирөө иштесе сиз 500 баллды жөн эле жасап коесуз. Мисалы үчүн биз 6 ай
6 айды 9 каталогты грубо бөлүп салалы. Бул деген биринчи 3 каталог сиз айталы. Ошол 5 адамды каттаганга иштеңиз дейли. 5 каталог 5-өөнү каттадыңыз, ошонун бирөөсү кыймылдап аракет кыла баштады. Кийинки 6 каталог ичи сиз мына ар бир каталогто сиз 100 баллдан жасачы болсоңуз, группаңыз менен ошол групповой 100 баллдан жасап турабыз. Накопительный ар бир каталогто десеңиз, мына 6 каталогто сиз 600 балл жасап коесуз. Кокус бирөөсүн жасабай калсаңыз, мына жок дегенде 500 балл жасалып калат. Муну чечиш мен ойлойм көп деле кыйын эмес. А бирок сиз 3 каталогто эмес, сиз 2 каталогто 5 адам каттап койсоңуз да болот. Анда сизде 7 каталог убакыт калат. Ошол 7 каталог ичи сиз ар каталогко мен жаңы каттаган командам менен мен группа Кудай бурса 100 балл жасайм деп ошол жаңы веткаңыз менен иштеп турасыз. Демек башкача айтканда, башында сиз мурун 3 ветка менен иштеген болсоңуз, эми сиз мындан кийин 4-чү ветканы коюп турасыз. Ар жарым жылда жаңы бир ветка, күчтүү ветка коюп турам деп өзүңүзгө ошондой планка коюп койсоңуз, сиз гоенканы унутпай жасап турасыз. Анда эмесе мен сиздерге ийгилик каалайм. Эгерде аны жасабачы болсоңуз, сизге бул ашыкча проблема, сиздин акчаңыз банкка түшпөй калат дагы, товар түрүндө гана берилип калат. Бирок товар түрүндө берилгенде ал счетуңузда топтолуп тура берет. Эгерде сиз товар түрүндө албайм, кийин 6 айдан кийин гоенка шартын аткарып коюп туруп, гоенка шартын аткарганым үчүн банк аркылуу алам десеңиз, анда топтолуп калат. Эгерде ошол абалга түшүп болсоңуз, эч убакта көңүлүңүздү чөктүрбөңүз. Бул бизнестин өзүнүн эрежелери. Сиз аренда кантип төлөйм, айлыкты кантип төлөйм деген суроолорго башыңызды оорутуп аткан жоксуз. Негизи нерсе бул сооданы кантип кармап турам деген гана маселенин үстүнөн иштеп атасыз. Ошону гана жаса деп атат компания. Соодаңды чүрүп бербе, соодаңды жоготуп койбо, мурунку оборотко умтулуп, ошол оборотту жасап турган умтул. Же болбосо өскөн умтул деп атат. Мунун эч кандай мен ойлойм жаман жагы жок. Муну сиз кандай кабыл аласыз? Эгерде сиз туура эмес кабыл алсаңыз, албетте сиз компанияга капа болуп, өзүңүздүн бизнесиңизди өзүңүз өлтүргөн болосуз. Тескерисинче туура кабыл алып, муну мүмкүнчүлүк катары карачы болсоңуз, анда сиз сөзсүз түрдө ошол оборотуңузду кармап турасыз. Же болбосо жок дегенде кармап турбасаңыз дагы өсөсүз. Ошол оборотуңузду сиз кармап турасыз, же андан дагы мүмкүн өсүп турасыз. Бул эң жакшы. Анда эмесе достор, видео жаккан болсо, командаңыздагы лидерлерге 15%дан жогору ип ачкандарга сөзсүз түрдө бөлүшүп коюңуздар.